Акыркы мезгилдерде биздин коомубузда жаш балдарга, энелерге жана аял кишилерге болгон зордук зомбулуктар көбөйгөндүгү байкалып атат. Жакында эле мына өзүңүздөр жакшы билгендей, ушу Бишкекте мурдагы милиция кызматкеринин мыкаачылыгынын негизинде аял киши, эне, 3 баланын энеси атып өлтүрүлдү. Бул деген биздин укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматкарынын, прокуратура кызматтарынын шалакылыгынын негизинде болду деп айтам. Себеби ошол маркум атып өлтүрүлгөн Жибек деген биздин жараныбызга коргоо карточкасы берилген экен. Демек коргоо карточкасы берилгенден кийин ошол жерде жашаган участковыйлар, ошол жерде иштеген биздин органдын кызматкерлери ошол аялдан кабар алыш керек эле, кантип корголуп атканын сураш керек эле, ошол аялдын укугу кордолбой атабы, ошого зомбулук көрсөтүүчү объект эмне менен алектенип атат, кандай жүрүп атат, ушунун бардыгын караш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул нерсенин бардыгы каралган эмес. Бул жөн гана колуна коргоо бая карточкасын карматып койгон, ошону менен болду. Ал аял менен эч ким иши болгон эмес. Ушул маселе боюнча азыр бизде тергөө башкы башкармалыгында тергөө иштери башталды. Укук коргоо органдарынын шалакылыгынын негизинде болгон ушул кылмышты биз аягына чейин тергейбиз. Тергеп, укук коргоо органдарынын дагы жоопкерчилигин карап чыгабыз. Bir ayal kişini atıp taşladı deyip unçukpay oltura vermesinden ошого biz dağın жоопкер экенчигибизди сезишибиz керек. Biz dağın ошонун эле катарында мына мен дагы жоопкер экенимди сеземин. Ошол бала аялдын алдында, ошол Жибек аттуу кыздын келиндин алдында баарыбыз жоопкер болдук. Баарыбыз жоопкер болдук. Дагы бир жолу белгилеп айтып коеюн. Ал Жибек аттуу кызга коргоо баракчасы колуна тапшырылган. Аны biz korgoşubuz керек эле. Аны biz сакташыбыз керек эле. Ошол зөөкүр күйөөсүнүн алдында biz чараларды көрүп турушубуз керек эле. Ошол күйөөсү сезиш керек болчу. Биздин ал аялды коргошубузду билиш керек болчу. Ал эми biz аны жасабастан кагазды колуна берип койдук, болду эми кандай жашасаң ошондой жаша деп тим койдук. Байкай албай калдык биз ошону. Биз ошону сезбей калдык. Биз ошого күчүбүз байкаганга, сезгенге, ошону коргоп, сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Мындай нерсе мындан ары кайталанбаш керек. Дагы бир жолу айтайын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Bilinbestен айылдарда зордукчулдар көбөйдү, аракештер көбөйдү, дебаширлер көбөйдү. Мына ошолорго шарт, мына ошолорго биз чара колдонушубуз керек. Мыйзамдын гана чегинде. Аларды ар дайым учетко алып турушубуз керек. Алардын жүргөн турганын карап турушубуз керек. Эгер жүргөн турганы чектен ашып атса, мыйзамдын чегинен чыгып аткан болсо, тез аранын ичинде чара колдонушубуз керек. Эч кимден сурабастан, эч кимге кайрылбастан, силердин укугуңар бар ошондой. Ошол укугуңарды колдонуп туруп, өзүңөрдүн жумушуңарды так даана аткарышыңар керек. Жана башында айтып өттүм, ар бириңер жоопкер болосуңар. Мындан ары ар бир үй бүлөнүн зордукчул зомбулугуна аял кишилердин айрыкча, себеби эркек кишилер андай нерсеге өтө эле сейрек кездешет, эркекке болгон зомбулуктар. Айрыкча зомбулуктар аял кишилерге, балдарга, жаш балдарга, кыз келиндерге көрсөтүлүп атат. Кыз келиндерибиз ыдык көрүп калып атат. Ошолор корголбой калып атат. Мындан ары баарыңар жооп бересиңер. Айтып коеюн. Мына ушул менин айткан сөздөрүмдү баардык жерге таркатып койгулагын. Бул бир эле Ысык Көл облусуна, же Ысык Көл облусуна, Ак Суу районуна тиешелүү эмес, бүт республика боюнча. Кайсыл жерде, кайсыл айылда, кайсыл айыл өкмөттө же райондо ушундай зордукчулдуктар боло турган болсо, ошол жердин укук коргоо органдары,
органы безопасности, органы прокуратуры, так, местные органы власти будете отвечать. По всей строгости закона. Надо будет, мы вас будем привлекать. Так как, чтобы этих дебоширов не было. Тура. Ел болгондон кийин элдин арасына ар түрдүү адамдар чыгат экен. Жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Бирок ошолордун кайсыл бир деңгээлде азайтышыбыз керек. Азайтышыбыз керек. Битип койбош керек. Кандай жашаса ошондой жашасын. Эмне болсо ошо болсун. Ичкенин иче берсин, чеккенин чеге берсин. Баласын уруп коебу, союп коебу, аялын кууп чыгабы, же башка бир кыз келиндерди зордоп коебу, унчукпай карап отура бербестен ошолорго каттуу чараларды көрүшүбүз керек. Мыйзамда белгиленген, мыйзамдын чегиндеги каттуу чараларды көрсөк эле кайсыл бир деңгээлде ушул маселе азаят туугандар. Ушуга каттуу көңүл бурушуңарды мен силерден өтүнүп кетемин. Жана бир жагынан, экинчи жагынан талап коемун. Бул урматтуу президентибиздин баарыбыздын алдына, күч структураларынын алдына койгон талабы ушундай. Мына кече курултайда президентибиздин айтканын уктуңар да, туурабы? Эмне деп айтты президент? Ар бир адамыбыздын, ар бир биздин гражданыбыздын укуктары корголуш керек. Ошондуктан мына биз форма кийип, ошондуктан күч структурасы болуп, ошондуктан бардыгыбыз мына чогулуп алып туруп жүрөбүз ушул жерде. Бирок адамдарыбыздын, өзүбүздүн адамдардын укугун коргой албай атабыз. Мындан ары ушул маселеге каттуу көңүл бурушубуз керек. Милиция кызматкерлери, уктуңузбу? Милиция кызматкерлери, айрыкча силерде мына өздүк курам көп, Кудайга шүгүр. Бардыгына шарттар түзүлгөн. Участковыйларыңар бар, ар бир райондордо роутлар бар, алардын личный состав бар. Туурабы? Ар бир район, ар бир поселокто участковыйлар бар. Иштеткиле ошолорду. Айлыктарды көтөрүп бердик. Мына жанагы штаттарын көбөйтүп бердик. Бүт керектүү нерселерди жасап берип атабыз. Демек иштешиңер керек. Эгер мындан ары иш болбой турган болсо, мындан ары дагы ушундай шалакылык боло турган болсо, анда биз силерге, укук коргоо органдарына, Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин кызматкерлерине, прокуратура органынын кызматкерлерине чара көрө баштайбыз. Чара көрө баштайбыз. Себеби ансыз болбойт. Бардыгыбыз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Туура. Эл болгондон кийин элдин арасына ар түрдүү адамдар чыгат экен. Жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Бирок ошолордун кайсыл бир деңгээлде азайтышыбыз керек. Азайтышыбыз керек. Битип койбош керек. Кандай жашаса ошондой жашасын. Эмне болсо ошо болсун. Ичкенин иче берсин, чеккенин чеге берсин. Баласын уруп коебу, союп коебу, аялын кууп чыгабы, же башка бир кыз келиндерди зордоп коебу, унчукпай карап отура бербестен ошолорго каттуу чараларды көрүшүбүз керек. Мыйзамда белгиленген, мыйзамдын чегиндеги каттуу чараларды көрсөк эле кайсыл бир деңгээлде ушул маселе азаят туугандар. Ушуга каттуу көңүл бурушуңарды мен силерден өтүнүп кетемин. Жана бир жагынан, экинчи жагынан талап коемун. Бул урматтуу президентибиздин баарыбыздын алдына, күч структураларынын алдына койгон талабы ушундай. Мына кече курултайда президентибиздин айтканын уктуңар да, туурабы? Эмне деп айтты президент? Ар бир адамыбыздын, ар бир биздин гражданыбыздын укуктары корголуш керек. Ошондуктан мына биз форма кийип, ошондуктан күч структурасы болуп, ошондуктан бардыгыбыз мына чогулуп алып туруп жүрөбүз ушул жерде. Бирок адамдарыбыздын, өзүбүздүн адамдардын укугун коргой албай атабыз. Мындан ары ушул маселеге каттуу көңүл бурушубуз керек. Милиция кызматкерлери, уктуңузбу? Милиция кызматкерлери, айрыкча силерде мына өздүк курам көп, Кудайга шүгүр. Бардыгына шарттар түзүлгөн. Участковыйларыңар бар, ар бир райондордо роутлар бар, алардын личный состав бар. Туурабы? Ар бир район, ар бир поселокто участковыйлар бар. Иштеткиле ошолорду. Айлыктарды көтөрүп бердик. Мына жанагы штаттарын көбөйтүп бердик. Бүт керектүү нерселерди жасап берип атабыз. Демек иштешиңер керек. Эгер мындан ары иш болбой турган болсо, мындан ары дагы ушундай шалакылык боло турган болсо, анда биз силерге,
укук коргоо органдарына, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин кызматкерлерине, прокуратура орган кызматкерлерине чара көрө баштайбыз. Чара көрө баштайбыз. Себеби ансыз болбойт. Бардыгыбыз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.